Саламатсызбы, Асылбек мырза? Саламатчылык. Билим-тал коомдук бирикмеси Талас облусу боюнча мугалимдерди жалпы республикалык тестирлөөгө даярдап жатасыздар. Кененирээк маалымат берип койсоңуз бул жөнүндө. Саламатсыздарбы? Туура айтасыз, өзүңүздөргө маалым болгондой, билим-тал коомдук бирикмеси менен бирге быйылкы окуу жылда ошо Талас областы боюнча орто мектептерде эмгектенген мугалимдерибизди ошо жалпы республикалык тестирлөөгө дайындоо боюнча квалификациясын жогорулатуу үчүн окуу курстарын уюштуруп жатабыз. Бул демилгебизде биздин коомдук бирикмебиздин негиздөөчүсү, учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Чойбек Бактыбек Каныбекович дагы активдүү колдоп, ошо каражат жагы маселесин чечип берип, долбоорду ишке киргизүү алдында турабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ошо 7 октябрь күнү Талас областына барып, өзүбүздүн өнөктөштөр менен жана райондук билим берүү бөлүмү башчылары менен бирге меморандумду түздүк. Ага ылайык ар бир мектептен 2 мугалимди алып, ушул акысыз негизде квалификациясын жогорулатуу жагын караштырып жатабыз. Мугалимдер кандай негизде тандалып алынат? Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, ортого негизинен ушу математика жана кыргыз тили боюнча мугалимдер дайындык жүргүзгөндүгүн байланыштуу ушул 2 сабакты өткөн ар бир мектептен күчтүү 2 мугалимди алып, ушу Бишкек шаарынан атайын Аскар Салымбековдун бизнес мектебиндеги өздөрүнүн багыты бар экен, жалпы республикалык тестирлөөгө дайындоо боюнча. Ошол уюм менен меморандумду да түздүк. Ал жерден 2 өтө тажрыйбалуу биздин тренерлерибиз барып, 3 күндүк мөөнөт боюнча ар бир райондогу мектептерден окутууларды жүргүзөт. Жогоруда белгилегендей, окутуулар толугу менен акысыз негизде өтөт. Бул жак башында белгилегендей, каржы маселесинин бардыгы ушу биздин агабыз Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Каныбековичтин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлмөкчү. Абдан жакшы иш жүргүзүп жатыпсыздар. Бул окутуулар качан жана кайсы жерлерде болот Талас облусунун? Окутуунун мөөнөтү боюнча биз жолугушуу учурунда ошо райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары менен өзүбүз планыбыздан графигибизди бекитип алдык. Ага ылайык мына 17 октябрдан баштайын деп турабыз окутууну. Окутуулар негизинен 3 күнгө созулат. 17 октябрдан 19 октябрга чейин ушу Талас районунун жана шаарынын орто мектептеринин мугалимдерин окутмакчыбыз. Бул жерде 2 аймакты бириктирип окуп жатканыбыздын бир эле себеби бар. Бүгүнкү күндө ушу Талас району жана шаардык билим берүү бөлүмдөрү биргелешип бир уюм экен. Ошондуктан аталган аймактарды бирге өткөрүүнү пландап жатабыз. Ал эми 24-түнөн баштап 26 октябрга чейин Бакай Ата районунун мектептеринин мугалимдери окутуудан өтөт. 27-ден 29 октябрга чейин Кара Буура району боюнча мугалимдерди окутайын деп жатабыз. Жана акыркы болуп ошо Манас району 31 октябрдан 2 ноябрга чейин окутууларды жүргүзөбүз. Былтыркы жылдары биз билебиз, сиздер билим-тал коомдук бирикмеси окуучуларды даярдап келгенсиздер да жалпы республикалык тестирлөөгө. Быйылкы жылы болсо мугалимдерди даярдайын деп чечипсиздер. Себеби эмнеде? Туура белгиледиңиз. Биз акыркы 3-4 жылдан бери ушу жалпы республикалык тестирлөөгө жалпы эле ушу билим берүү тармагына бир колдон келишинче биз салымыбызды кошуп, пайдабызды тийгизүү багытында иш алып барып келе жатабыз. Буга чейин ачыгын айтыш керек, биз ушу областтык деңгээлде эмес, биринчи кезекте ушу Талас районунун деңгээлинде иштерди жүргүзүп келдик. Буга чейин өзүңүз туура белгилегендей, биз абитуриенттерди дайындоо, ушу мектеп бүтүрүүчүлөрүн жалпы республикалык тестирлөөгө дайындоо боюнча бир катар иштерди алып бардык. Бирок тилекке каршы бул иштер анчайын натыйжалуу болбойт экен. Себеп дегенде баягы биз балдарды окутабыз, алар болсо мектепти бүтүп кеткенден кийин ошо билим балдар менен кошо кетип калып атат да. Анан жыл сайын эле ушундай окутууларды уюштурууга туура келип калат экен. Бул баягы уюштуруучулук жагынан, каржылык жагынан да көп түшүктөрдү алып келет экен да. Ошондуктан биз быйыл ушул бир форматты өзгөртүп, окуучу балдарды эмес, ушу мектептеги мугалимдерибизди окутсакпы деген пландарыбыз бар. Бул жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоодон кандай натыйжа көрүп жатасыздар? Өзүңүздөргө маалым болгондой, мына былтыркы окуу жылынын жыйынтыгы боюнча жалпы Талас областы боюнча ушу жалпы республикалык тестирлөөдөн бир дагы алтын сертификат алган окуучу жок болуп калды. Бул өтө өкүнүчтүү болду жалпы област үчүн. Бирок ошол эле маалда баягы калыстык үчүн белгилеп коюш керек. 21 жылдын жыйынтыгы боюнча ушу орто пайыздык көрсөткүчтү алганда биздин Талас областыбыз Бишкек жана Ош шаарынан кийин эле 3-чү орунда келе жаткан. 22 жылдын жыйынтыктары толугу менен аягына чейин чыга эле экен. Ошондуктан мен бул боюнча маалымат бере албайм.
жалпы көрсөткүчтөр жакшы болгону менен бул баягы жогорку көрсөткүчтү алганда биздин балдар ошо алтын сертификатка илине албай жатат да. Андан тышкары дагы мына билесиздер, бизде Талас обласыбыз боюнча 4 район 1 шаар бар. Анан көпчүлүк ошо кошумча билим берүүчү окутуу курстар Талас шаарында жайгашкандыгына байланыштуу абитуриенттерибизде, ата-энелерибизде ошо балдарын шаарга жөнөтүп окутууга мүмкүнчүлүк жок болот да. Бул баягы бир нече себептер бар. Биринчиден бул жолдун алыстыгы, экинчиден бул каржы маселеси да. Ошондуктан биз аймактарга барып окутуу жүргүзгөнүбүздүн себеби да ушул да. Эми жыйынтыктар боюнча айта турган болсок, эми жыйынтык бир эле. Мугалимдерибиз биринчи кезекте ушу мектепте эмгектенген мугалимдерибиз жалпы республикалык тестирлөөгө дайындоонун методикасын үйрөнүп алса деген эле ойда. Анан мугалимдерибиз биринчи кезекте жакшы өздөштүрүп алса, андан ары ушу окуучуларыбызга дагы алган билими, тажрыйбасы менен бөлүшүп, анан ушу келаткан 22-23 жылдагы окуу жылындагы жыйынтык боюнча ушу Талас областы боюнча кеминде бир 5-6 алтын сертификат алсакпы деген жакшы аруу максат ой тилектерибиз бар. Окутуулар мен ойлойм ушу биздин областка жалпы эле ушу биздин өсүп келе жаткан муундарга жакшы пайдасын тийгизет, пайдалуу болот. Жана андан аркы билим алуубузуна дагы бир кандайдыр бир шарттарды түзөт деген жакшы тилектерибиз бар.